Талон алыш үчүн өзүбүз бир чоң бакыт болгула бердичи. Мен түндөс 2'de келгем. Бизде электрондук очередь бар. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин Жалал Абад аймактык бөлүмүндө кезек күткөндөрдүн катары калың. Мекемеде электрондук кезек системасы ишке кирген. Бирок ага кезекке туруу үчүн түндөп келип тизмеге жазылышат. Күткөндөрдүн арасында 2-3 күндөн бери кезек жетпей документтерин бүтүрө албай жүргөндөр бар. Талон алыш үчүн өзүбүз бир чоң бакыт болгула бердичи. Таныл алгандан кийин ушул келип отурасың могу таблону тиктеп. Ага чейин көчөдө жүрө бересиң, ал менен муну менен тартышып. Кыйын, өтө мындай кыйын нерсе болот да булчу. Түндө балдар кайтарып атышат. Машинага бензин куюп жагып отурушат. Очередь келгендерди жазып. Анан эртең менен булар жумушка келгенде, могу окошкаларда уже ызычуу башталат. Спор элдер бири-бири менен талашташып жаралып атат. Şu problema hiç çekilmeydi de. Bir gün murun ele saat 9-10'dan уже talonga осмотрга жазылат экен да. Аны билген жокпуз да. Анан элдерден угуп анан жазылдык да биз дагы. Анан ошо менен кел анан булар деле ону осмотрдан муну талон берип аткандар деле 50'den кийин 50 талон бергенден кийин уже бербейт экен. Болду жетишпештин эртеңкиге дейт экен да. Мен түндөс 2'de келгем, 41 болуп жазылган. Кеч 8'de эле уже жазыла баштайт экен, жазып кетет экен. Биз аны билген жокпуз, кеч келип эле жазып кеттик биз. Түндө келип жаздым өр. Биринчиге турам деп. Андан мурун күнү келгенимде эртең менен 6'да 50-нчи очередке тургам. Талон жетпей кеткен. Машина өткөрүп беришим керек, ошону кече мурда күнү келгенбиз. Анда очередь тийбеди. Кече келип техосмотрдан өткөрүп кеттик. Түнү келип очередке жазылды, 44-нчи болуп жазылды. Эртеден бери ушу 21'ge эми келди. Туралдым, кечке жетип калса жетти, болбосо эртең дагы келебиз. Мындан улам жарандар арасында ушул маселени чечип берүү талабы күч. Андан сырткары документ иштерин тейлөөчү адистерди көбөйтүү зарылдыгы да айтылууда. 21 адамды эми камсыздап атат да. Муну менен болбойт да. Муну эми жогорудагыларга жеткириш керек да, карындашым. Круглосуточно иштетип койсун, пожалуйста, мына Бишкекте, Ошто иштеп атат, жакын жердегилер келип туруп, мисалы түнкүсүн оформление кылып кете берет. Bir машинаны оформить etиш үчүн 1 күн же 2 күн жүрөсүң да. Бул жерде убакыт менен иштейт экен да булар. Анан кызмат тейлегендер жок, жетишпейт кадыр. 2-3 окошко иштейт болду. Ошто Бишкекте круглосуточно иштейт, 7'den 8'e окошко иштейт. Бүт шарты бар. Жалал Абадта жок. Мекемеде болгону 17 кызматкер эмгектенет. Алар күнүнө 300 адамды тейлейт. Мындагы кезек күтүүгө байланыштуу кырдаалды жөнгө салуу жана түндөп кезекке жазылган тизмелерди жок кылуу максатында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Түнкү 2-3'te 1-2'de келип бул кереги жок да. Анткени себеби бизде бул жерде электрондук очередь бар. Биз ошо түнкү 2'de 3'te туруп келип, эртең мененкисин дагы эртең менен элдерге, жарандарга айтып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз азыркы учурда. Мындай 2-3'te келбеңиздер, шашпай эле туруп келип, саат биз 8:30-дан эртең менен кечки 5:30-га чейин иштейбиз. Ошондуктан шашпай эле туруп келсеңиздер эле жетишесиздер деп ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин Жалал Абад аймактык бөлүмүнүн өзүнүн унаа токтотуучу жайы жок. Ошондуктан мекемеге келгендердин көпчүлүгү унааларын жол четине токтотушат. Мындан улам айрым учурларда жол тыгындары пайда болуп, жана башка жүргүнчүлөргө ыңгайсыздыктар жаралып келгенине даттанып келишет. Ошо жол тыгын болбасын деп ошол жол кеңейткен. Эми азыр шарт жоклугунан коюшуп атат да булар дагычы. Анан шарт болса мындай болбойт. Отдельно bir стенги кылып бериш керек да. Я муну кылыш үчүн буну какой-то bir баш жакка bir көчүрүш керек, кеңирээк жерге. А көчүргөндөн кийин анан кийин кыса болот ошону. Эми ичкери стоянка кылып койсо, атая машина коюучу жайларды кылып койсо, азыр бардык жерде эле өзүбүз 4-нчи линия ушу стоянка болуп калды да. Не обязательно Рио центрде болуштун, чекеде болсо деле болмок. Биз деле мына алыстан келип атпайбыз ушул жерге. Четирак болсо бул жердегилер да четирак чыга берет эле. Жол көзөмөлдөө кызматынын Жалал Абад аймак шаардык бөлүмүнө мен кат жолдогом. Соответствующий знактарды коюп берип койгула деп мен суранып, андан сырткары транспорттук каражаттардын кыймылы ар дайым көп болуп турат да. Катуу скоростьта жүрүп атышат, ылдамдыкта катуу. Ошо жол эмесин транспорт кыймылын ограничивать эткен, токтогонго болбойт, эвакуатор иштеп жатат деген ушундай жол белгилерин разметка пешеходный дорожка чийип берип койгула деп мен ошо кат жолдодум эле.
азыр жакын убакта күн жылыса ушунун баарын табып коюп беребиз деп ода берип атышат. 2024 жыл ичинде мекеме тарабынан 40 миңден ашуун транспорт каражаты катталып, 10 миңден ашык айдоочулук күбөлүк берилген. Акылай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.